Айсулуу чемпион Айсулуу Рахмат 21-сентябрда Манас эл аралык аэропортунан күрөш боюнча дүйнө чемпиону Айсулуу Тыныбекованын күйөрмандары ушинтип тосуп алды. Тыныбекова азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, алдыдагы пландары тууралуу айтып берди. Нур-Султанда жүргөндө да мынчалык сезилбей жатты эле. Азыр өз мекенибизге келгенде элдерди көрүп алып, тосуп келген элдерди көрүп дагы абдан сүйүнүп толкунданып жатабыз. Кечээки жеңиш бул биздин Олимпиада оюндарына бараткан жолубуздун бир экинчи этабы деп айтсак болот. Биздин эң негизги максатыбыз өзүңүздөр билгендей эле Олимпиадада Токио шаарында өтө турган Олимпиада оюндары. Олимпиада оюндарына чейин даярданганга дагы ушундай эле жол менен кетебиз. Анткени кыргызстандыктардын алдында ушу Кыргызстанга мен өзүм сөз бергенден кийин өзүбүздүн сөзүбүзгө турушубуз керек. Кыргызстандык балбан Айсулуу Тыныбекова жана анын машыктыруучусу Нурбек Изабековду президент аппаратынын жетекчиси Досалы Исаналиев, вице-премьер-министр Замирбек Аскаров, жаштар иштери жана Дина тарбия спорт агенттигинин жетекчисинин орун басары Мирлан Парханов, экс-вице-мэр Айгүл Рыскулова тосуп алышты. Акыркы секундтарда ушул жеңишти жулуп алды. Жулуп алган жеңиш менен Айсулуу кызыбыз. Досалы Исаналиев спортчунун жеңиши менен куттуктап, Тыныбекованын күйөрманы экенин кошумчалады. Мен аэропортто жумуш менен ушул жерде болчумун. Телефондо отуруп 5-6 чиновниктер баарыбыз көрдүк. Көргөндө да кыйкырып, эмоция менен. Мен көбүнчө ушул күрөштү жакшы өзүм кызыгып жүрүп, көп чемпионаттарды түз эфирде көрүп жүрөм. 2 күндөн бери Айсулуу күрөштүп атканда кыйкырып үйүнүмдүн ичине жоготуп алдым. Качырып коебуздар. Айсулуу Тыныбекованын машыктыруучусу Нурбек Изабеков бул жеңиштен кийин кыз келиндер күрөшүнө мурдагыдан да жакшы көңүл бурулат деп ишенет. Көңүл бурулуусу керек, бирок айтып коюш керек, биз ошол мамлекет тарабынан бизге бөлүнгөн финансылык каражаттарды биз ошол туура колдонуу менен биз ошол ийгиликке жеттик. Албетте биз ошол каражатты биз үнөмдүү жана сапаттуу колдонууга тийишпиз. Мындан ары дагы бизге ошол дагы колдоолорду көргөзсө, биз ошол жол менен гана дагы сапаттуу баягы орусча айтканда точечный колдонгонго биз ошо тийишпиз. Айсулуу Тыныбекованы тосконго аны көмөк туткан жаш спортчу балдар кыздар да келген. Алар Тыныбекованын жеңиши дем бергенин билдиришти. Оор сходкасы бул финалдагы, анан кийин Завухат финалдагы сходкасы болду. Биз аябай кубанычтабыз. Ушундай жеңиштер ар дайым боло берсин. Буюрса Кыргызстандын желегин биз да желдирбетебиз деген үмүттөбүз. Эркектер да жакында көрсөтөт деген үмүттөм, Кудай буйрса. Колдоолор кичине салбыраак болот окшойт. Колдоолор көбүрөөк болсо, Кудай буйрса көрсөтөбүз. Көрүү биз үчүн мотивация берди деп айта алам. Аябай жакшы күрөшүп, ошо бүт өзүнүн весиндеги жакшы күрөшкөн чемпиондордун баардыгын утту. Ошо Айсулуу эжеге 2020 Токиодон дагы ийгиликтерди каалайбыз. 16 жашынан баштап машыгып келген Тыныбекова күрөш боюнча дүйнө чемпионатынын финалына чыккан алгачкы кыргызстандык кыз. Андан тышкары дүйнө чемпиону болгон алгачкы кыргызстандык балбан. Бул чемпионаттагы жеңиши 2020-жылы Токиодо өтө турган Олимп оюндарына катышууга укук берген жолума берди. Буга дейин 2016-жылы Бразилиялык Рио-де-Жанейро шаарында өткөн жайкы Олимп оюндарына катышып, ал 5-орунду ээлеген эле. Айгерим Акылбекова, Алишер Болотбек уулу, Азаттык, Бишкек.